Салам урматтуу видео көрүүчүлөр, жалпы эле комуз үйрөнүүчүлөр жана мендеги катталуучулар. Бүгүнкү чекте турган ырыбыз, бүгүн разбор кыла турган ырыбыз. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайыгынан, алып барам сизге ак жолу колума тийсе айлыгым деген эң сонун ыр бар. Жаштарга, окуучуларга, студенттерге, жалпы эле ата энесинен алысыраак кетип иштеп аткан балдардын ыры. Бул ыр эмнеге тартылып жатат десеңер, биздин эле өзүбүздүн тургун борбордогу шаардагы Тынчтык деген баланын суранышы менен ошонун спонсорлугу менен тартып жатат. Бүгүн ошол Тынчтык менин бет маңдайына отуруп үйрөнүп аткандай болот. Мен Тынчтыктын атын атап үйрөтөм. Сиздер болсо кошумча катары үйрөнө бериңиздер. Дагы видеонун алдын айта кетчү нерсе, эгерде сиз дагы ушул форматта сиз өзүңүз каалаган ырды, ыр болобу, күй болобу, ар кандай ыр болот, шаңдуу ыр, кайгылуу ыр, сүйүү ыр, кайгы ыр деген сыяктуучу. Ошоларды үйрөнгүңүз келип жүргөн болсо, анда видеонун алдында описание деген жер бар. Ушул WhatsApp номериме жазсаңыз, балким кийинки ырды сиздин спонсорлугуңуз боюнча, сиздин жардамыңыз менен жарыкка чыгарабыз. Сиз ушуну үйрөнүп алсаңыз болот жалпы. Анда эмесе биринчи этабын кет. Бул эң биринчи комузду туура бураш керек. Тынчтык комузду баштардын алдында эң биринчи ортосу ля, экинчи алды ми, үстү ре. Мына мен буралык ре ля ми. Үндү да мен азыр баарын низкее ырдашым мүмкүн. Үйрөнүп бүткөндөн кийин сен кыйкыр ырдай берсең болот. Мына азыр мен бурап койдум. Кербезин билет баары эле. Бороосу туура эмес, ошон үчүн үнү туура эмес чыгып атат. Кербездин басылышы ушундай. Мына ля, си, лянын үстүн көрдүм, чийип койдум мына. Лянын үстү чийик. Синин үстү чийик мына. Ошол сыяктуу кылып сен да чийип ал. Тагы ушул лянын үстүнө ля, си, дого могу келет. Реге, ренин ордуна могу келди. Ре, фа, соль. Көрдүң, аты жок менен бүгүн ойнойбуз. Ушул эки кол менен ушуларды ойноп бүтөбүз. Ортоңку колдонулбайт. Эми үстүнгү баскыч кандай? Эң үстү мына. Үстү ре, мына үстү ре. Бош реге бурагымыз, значит ре болот. Ре, ми, фа, фанын үстүн чийип койдум мына. Фа, соль, солдун үстү чийик мына. Соль. Ляга бурагымыз, ля ортосу. Ля, си, до, ре, ми, фа. Түшүнбөй калышы мүмкүн. Боло берет. Дагы бир жолу. Мына. Ортосун көргөз. Кербезин баскан жерди лянын эле үстүнгү кылы ре. Рени бастым, анан кийин аты жок. Ми, фа. А бул бир аз чүңктүүрөөк, бири кыйыныраак болушу мүмкүн. Мына. Ре. Анан кийин бир аз эле ылдыйраак жылдырып туруп. Ре, бош ми, анан фа, анан соль, анан кайта ля, бош си, до, мына үстү чийик. 1, 2, 3, 4, 5 баскыч бар, болду. 1, 2, 3, 4, 5 болду. Ушул жерди басабыз. Туп-туура ушуну бурап, ушул жерин чийип алган болсоң, анда ырды баштасак болот. Жана сен жиберген ыр дагы ушул тональность ырдаган. Сен дагы ушул тональность ырдасаң болот. Биринчи этабында биз терип же кагып ылдый, же өйдө кагып, же ылдый кагып, же өйдө терип чертебиз. Каалаган тандагыла. Негизи бирден терип чертип үйрөнүп алсаң, анан каалаган кыла берсең болот. Аккорд. Дегенleri колдонмой тургула, биз экинчи, үчүнчү этабында ушулар колдонулат. Анда эмесе биринчи этабы кадырым билем эненин деп башталат. Кеттик. Ортосунан башталат бош ляда мына. Кадырым билем эненин чийиктен башталып атат. Кадырлап сыйлап келемин. Экинчиси бүттү. Ак сүттү ак таш кыйынго ушулар сиз
куплет бүттү. Эми кайырмасы нерден кетет? Кербездин ордунан. Энекем менен байлыгым кечпеги суусун кайгынын алпарым сизге ак жолук колума тийсе айлыгым колума тийсе айлыгым. Берден эмне кыйын болушу мүмкүн? Берден мына көрдүңөр, рейге түшкөндө энекем менен байлыгым жерге түшкөндө эле туура эмес база болушуңар мүмкүн, бирок оңой эле жана чийип алган болсоңор эң башында түшүндүргөм. Ре ре ми фа, көрдүңөр, ре ми фа деп турат. Биягы ре ми фа соль ля си до ре ми фа. Ошондой эле достор, оңой эле. Буну мынтип чечсеңер болот. Энекем менен байлыгым кечпеңи суусун кайгынын алпарым сизге. Ушер кыйын. Алпарым деген секиресиңер мына кийин чийимге. Реге кайта секиресиңер. Алпарым реге ортоңку сызыкка. Sizge ak joluk koluma тийсе айлыгым. Дагы кайра кыйын болушу мүмкүн. Башка эч деле кыйын жок. Дагы ушундай кылып үстүн чийип алган болсоңор, мына бир чейин, эки чейин, уже ре үчүнчү чейим, ми төртүнчү, фа бешинчи чийим. 5 эле чийим бар. 5 чийим чийип, ошол ноталар менен ноталар алдына жазылып турат, ошону сөз көргүлө. Нота менен как оно базылып турса ошону чертсең, сен мисалы анда результат болот деп ойлойм. Биринчи этабын бүттүк. Азыр биз экинчи этабын өтөбүз. Биринчи этабын бүтмөйүнчө экинчи этабын өтпө. Бул өзүмдүн башыма өткөн нерсе. Мен да мурун үйрөнгөм. Кичинемен баштап. Ошон үчүн бүтүп алмайынча кийинки биринчи этабын бүткөн болсоң куттуктайм. Таштык Азамат. Анда эмесе экинчи этабын кеттик. Экинчи этабында аккорд. Муну шилтемда жөн шилтеген жокмун. Ушуну колдонобуз. Экиден же бирден колдонушубуз мүмкүн. Шилтем. Бул шилтем, бул баскыч, аккорд. Мына үстүнкү кыл, экинчи кыл, биринчи кыл. Ушундай үн чыгыш керек. Үстүн баспайбыз. Үстүн басканда мындай үн чыгып калат. Бул да өзүнчө аккорд, бирок бул ырдык эмес. Кеттик. Экинчи этабы ыры менен. Кадырым кайырмасы. Энекем менен байлыгым кечпеңи суусун кайгы. Аккорд. Алпарым сизге ак жолук колума тийсе ушуну шилтемди унутпа.
экинчи этабында ушундай нерселер колдонулат. Аккорд. Биринчи, экинчи. Айың ылдыйын басабыз да барын чекебиз. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү кылып колдонулат, значит бул аккорд. Эки кошулганда болду ушул экөө эле. Эң кыйын нерсе ушул. Анан берден бул резко енекем менен байлыгым. Ошодан кыйын болушу мүмкүн. Бирок сен кыйкырдайсың. Енекем менен байлыгым. Үнүң жетиш керек да берге. Атайын ырдасам жетет меники, бирок мен азыр саба низко ырдап атам, Экинчи этабы бүттү. Экинчи этабы ушундай. Үчүнчү этабы. Үчүнчү этабы деле 1 менен 2нин кошкондо пайда болуп турган нерсе. Бирок бир аз уже тканыраак. Мисалы мындай да. Кадырым кадырлап сыйлап келемин. Аккорд. Ак сүттүң акташ мен жана нереге чоттун эле го. Ак сүттүң акташ кайымго. Ушул жерде эле ак сүттүң акташ кайымго. Ошолор сизге билигин. Ошолор сизге билигин. Энекем менен байлыгым. Кечпеңиз сосын кайгымы. Албарам сизге же албарам сизге. Резко аккорд. Албарам сизге ак жолук же албарам сизге каалаганың. Албарам сизге ак жолук. Колума тийсе айлыгым. Колума тийсе айлыгым. Энекем менен байлыгым. Ушинтип бүтүп коесуң. Тынчтык. Негизинен ушундай. Жалпысын көрүп алдың. Биринчи этабын үйрөнүп бүт, анан экинчисине өт, экинчисине өткөндөн кийин үчүнчүсүнө жаңы аккорддор. Уже фаршлап. Мону эле колдон. Бирок нерден резко işte үнүңө дагы дем бериш үчүн комузга дем үн менен комузга дем бересиң, комуз менен үнгө дем бересиң. Уже нежный. Ушинтип чертип коесуң. Эми калганы өзүңөн зависит этет. Сен кандай үйрөнөсүң, кандай үйрөндүң, слухуң кандай, алып кетүүң кандай, ар бирөңкү ар кандай. Балким сеники меникинен күчтүү болуп калышы мүмкүн да. Менен да кол чечип кетесиң, менен жакшы өнөп кетесиң. Ким билет. Ийгилик. Дагы айта кетчү нерсе, каналга жазылып, комментарийге өз оюңду жаз, ой пикириңди жаза кет. Канча убакыт үйрөндүң, канча мүнөт үйрөндүң. Анда эмесе тынчтык, удачи.